Кеңеш доорунан бери колдонулуп келе жаткан бул тикме машина чебер айымдын чыныгы жардамчысы, сырдашы да, муңдашы да болгонсуйт. Ичиндеген буюмдарды тегип, көптөгөн кыздардын себин даярдап, эл арасында чебер аталып, уузчулуктун улуу жолунда бирге болгон ыйык буюм. Чеберине жаңыдан турмуш жолуна аттанып жаткан кезинде атасы ага ак ниет менен кошуп берген тура. Мына машинаны көбү иштетпейт да. Мен баягы чоң машинаны иштетейин десем, мына курактарым мынандай болуп, төп болуп, мынандай болуп түшпөй калгансып кетет да мен үчүн. Анан кой дейм. Өзүмө жакпай калат. Ошон үчүн мен мынаны иштетем. Ушул 83-жылкы машина. Мындайынча айтканда 42 жыл болду. Атам ушуну биздин убагыбызда сепке кыздарга машина ушундайларды кошуп берет эле. Атам рамалык аябай тиги дүйнөдө болсо дагы аябай мындай болуп жатса керек деп түшүнөм. Ушул кызым ушуну эч таштабай иштетип жүрөт деп ойлоп, мына ошол жакта рухтары мындай болуп атса керек деп ойлойм. Тырмактайынан ийне кармап, жипшуур менен иштегенди жактырган секелек кыз бой жетип, кийим кече тигип, чебер кыз атыккан болсо, мынтип бүгүнкү күндө бакыйган бир айыл урматтаган куракчы эне болуп олтурат. Мен школ кезде, мектеп кезден эле тигип кызыкканмын да. Азыркы жаштардын тили менен айтканда хобби деп коюшат го, ошондой экен да мен үчүн. Гүл өстүрүү ушулар мага ошондой экен эле. Мен ошо мектеп кезден эле куракты курап баштадым. Кызыгуу экен да, эч кызыгуу деген бул калбайт экен да. Кызыгуу адамдар хобби деп коюп, эми ол кийин калып кетти, мындай болуп кетти дейт го. Менде онтип калып кеткен жок. Мен азыр деле мындай түнкү саат 3-4 болуп таң атып кеткен күндөр болот да, тигем да. Тиккен сайын мен өзүмө жакшы сезем. Жүрөгүм мындай жакшына болот. Жакшына дем алам. Анан балдарым болсо, апа болду эми чарчадыңыз, андай мындай дейт. Мен элдер мен үчүн келип, ошол бар деп келип, ошого тиктирем деп үмүт кылып келип аткандан кийин мен ошондой эмесин акташ керек да. Ошентип тигем. Кыскасы ошондой болот. Жашоосун тикмечиликке арнаган чебериненин күнү да, түнү да дал ушундай көз ирмемдер менен коштолот. Себеби бул өнөр Гүлмира эне үчүн негизги киреше табуучу булак болчу. Балдарым кичине, жолдошум эртели дүйнөдөн өтүп, турмуш жүгүн көтөрүп жалгыз мага калганда, кол өнөрчүлүгүм мени өйдөлөттү дейт каарман. Бош убактымы мен эч качан мынтип жөн отуруп өткөзбөйм. Өткөзгөн дагы эмесмин. Ушул жашка чыгып мен бош убактымы жөн отуруп, не десем, адамдарга окшоп мынтип отуруп өткөзгөнүм жок. Только мен мунашы балдарды чоңойтур кездерде, балдар кичи кездерде тиктим. Куракты мен, например, сыймыктана турган деп айта алам да. Сыймыктана турган мен үчүн жараткан кесип бериптир деп ойлойм. Ошого мен мындай сыймыктанам. Анан бул курактан деле адамдар жашаса болот. Ушул курактан деле нан таап, ушул курактан деле жашоону алып барса болот да. Мен көптөгөн адамдардын жакшылыктарына кызмат кыла турган иштерди жасадым деп түшүнөм. Бир дагы менин кылган иштеримен мындай болуптур деп келген жок адамдар. Менде наразычылык менен келген адамдар болбоду. Мен кайерге, мен өзүм деле унутуп калам канча адамга тигип, канча жерге тиккеними. Бир жерлерге барсам, ой, Гүлмира эже, мына сиздин тиккениңиз эмелерди угамын, сөздөрдү. Анан кыздарым бар, 3 кыз, 2 уулум бар да. Ушулардын аркасынан ошо балдар чоңойду десем болот, окушту десем болот. Түркүн түстүү ойлордун түбүнө жетпей, ширин кыялдарга батып, андан мындан эстеп олтуруп, ишинин кантип арыбыганын дагы байкабай калат. Куракты курап, курак болгон жерде биздин кыргыздын ата бубаларыбыз, например, айткан экен да, курак бар жерде куралып, адамдар уланып өсөт деген экен. Куралат, уланат деп кыздарга ошол илгертен берилип келген экен да. Ушуну куракты сөзсүз кошуп беришкен экен септерине. Ошол жерден куралып уланып кетсин деп.
Гүлмира айымдын башка чеберлерден айырмачылыгы бар. Ал азыркы заманбап буюм тайымдарга кыргыз элинин улуу тарыхын, бай мурасын, өчпөс маданиятын айкалыштырат. Андагы негизги максат келечек муун батыштан келген буюм тайымдарды гана колдонбостон, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды да сактап колдонушса дейт. Мен ойлойм да, көпчүлүгүн мен ойлойм. Кыргыздарда кантип башка улуттарда алдына салган дасторконун деле машинкада болсо эми тигип мынтип алышат да, салып алышат. Мен курактан дасторкон чыкса кандай болбойт дедим. Кандай сонун жарашса керек деп 3-4 күн уктабай ойлоном, мен ошон үчүн мындай ошону чыгарып көрөйүнчү деп. Чыгаргандан кийин эле биринчи тиккенде эле элдерге көрсөтсөм жагып кетет да, ошондой сразу эле мындай болуп кетет. Мен анан заказдар көп түшүп баштайт ошондо. Ушул дасторконду мен ойлонуп отуруп, биздин нукура кыргыздын оймо, курактарынан балдарыбыз тамак ичип отурган жерде колдонбосок болбойбу деп ушуларды ойлоп ушинтип тиктим. Анан бул келиндер үчүн деле аябай мындай удобный эле, азыркы тил менен айтканда. Стрелканын баардыгы түрүнө салып жууса боло берет, тырышпайт, сүзүлүп кетпейт. Илгери биздин ата бабаларыбыздын ою чийлери, курактары жерде калбаш үчүн ар бир күнүмдүк иштерибизде колдонгонго аракет кылам да, мен колдонсо деп дагы элдерди айтам. Чайнек койгуч, мына ал чайнек койгуч. Ушинтип тигип коем чайнектерге. Азыр башка эмелерден деле коюлат го, мына чайнек койгуч мындай болуп тигилет да. Буну дагы жууп иштете берсе болот. Мына аялдар себет удобный, мындай дасторкон бир балаларды кармап кете бербейт. Мындай болуп тигилет, мынакей. Буну дагы мындай кылып койгом. Бир жактарга кыргыздын аялдары көп тойго, жакшылыктарга барат. Ошондо ушуну колдонсо аябай жакшы. Биздин айылдын кемпирлери умурага барып атышат, азыр заманыбыз жакшы болупчу. Ошого ойлонуп мына жайнамазды тиктим. Жайнамаздын мына жерлери жумшак, удобный. Анан ушундайларга намаз окуса биздин кыргыздын байбичелери. Ушинтип баардык нерсени кыргыздын буюмдары жыттанып, кыргыздын төшөгү, кыргыздын эмелери болсо балдарыбызга дагы таасир этет экен. Балдарыбыз дагы ушуларды математикалык жолу дагы бар экен, свет тандоосу дагы жакшы, өрчүткөн мээ дагы жакшы эме болот экен окшойт. Ушул жастыктарды илгери биздин ата бабаларыбыз ушинтип колдонгон. Анан мен отходдорду деле ыргытып жүрбөй эле ушулардын ичине ичилик кылтырып салып, мынантип ичине салып коем. Бул дагы өзүбүздүн оймо, чийме, анан урактан бүтөт, мындай болуп. Биздин келиндерибизге аябай эле удобный, мына ичилигин мынтип салып туруп, ушинтип коет. Башка койсо дагы удобный. Будан көп адамдар жакшы жагат, сурашат, сунуш кылышат ушундайлардан. Анан мына подушкаларыбызды айтсам, бул подушкалар мындай кичине башка жаздыктарда төшөктөрү менен. Булардын мына ортолору сайма. Чекелери курак, оймо эмес, сайма бул. Сайманы дагы оймо тибинде кылып чыгарган, ушундай болуп. Ар бир буюму көз жоосун алат. Кылдаттык менен тигилген курактарды бири-бирине айкалышып турган түстөрү көркүнө чыгарат. Чынында көркөм кол өнөрчүлүктө ар бир бөлүгүнө көңүл буруп, чыгармачылык менен иштөөдө өзүнчө бир талант.
Мен азыр талапка жараша мага жаккан свет ушундай болот, адамдардын үйлөрүнө карата мен обоюн сурап алдым эле деп айтам да. Ошого жараштырып тигейин деген ойдо болуп атам деп. Анан меники ошондой болгону менен үйлөрүнө алып барып салса аябай жакшына жарашып калып атат деп айтам. Анан ошол заказ бергендер дагы жакшы чыгыптыр деп сүйүнүп, ошондой кылышат, жакшына жарашты, мындай болду дешет да. Анан бирок ушул курактан жаш балдар дагы математический, анан свет тандоо боюнча дагы балдардын эмеси өсөт экен. Мына кичине балдар мына неберелерим мен менен кошо отурушуп эле мынандайдан мынанчаны курапсыз дешет. Мынандайдан мынанча штук курапсыз деп эсепти дагы билип кетишет. Мына түс тандоону дагы эми азыркылар тили менен светин тандаганды мынандай светтер мынанча болуптур деп айтышат да, жаш кичине балдарым деле, неберелерим. Анан ошол жагынан таасир эткенин байкадым, ушул жумушту ушинтип иштеп жүрүп. Пайдалуу экен. Элдер деле ушинтип тигсе жарашат. Бегим ай, кээ мыналарды жыйначы. Мыналарды алыштырайлы. Мыналарды өзүнүкүнө салгын. Ошол неменики, сатыники. Мына Элмираныкы эле. Ошолор сатыники. Ата бабаларыбыздан калган өнөрдү улай урактарды заман талабына жараша дизайнга салып, сапаттуу материалдар менен курап, этно төшөктөрдү жаздык, жай намаздарды тиккен Гүлмира айымдын жолун жолдоп, кыз келиндери да тикмечиликке жакын. Жардамын берип, ар убак колдоп турушат. Бул кыргыздын оймосунда канча ойлор жатат, канча адамдардын тагдырларын салган да бул оймолорго. Канча адамдар ушул оймолорду кылып өттү, бизге чейин канча энелерибиз ушуларды жаратты. Биз ошолорду жок кылып жүрбөш үчүн кайра наоборот биз көбүрөөк жакшыраак стилдерде дасторконго, балдарыбыздын башына, мына күндөлүк колдонгон нерселерге салып, жарашыктуу кылып элге берсек, неси жаман? Бардыгы жакшы да ошолор, туурабы? Байыртан келген касиеттүү өнөрдү улап, элибиздин көнөрбүс көрүнгөсүн толуктап турган Гүлмира айым сыяктуу кол өнөрчүлөр арбын. Алардын салымы менен келечек моон кылымдардан бери келе жаткан кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүн билип таанышат.